Азыр мына сиздерде канчадан болуп атат доллар? Сатып алуу Доллар жана азыр 70-71 чейин покупка 73 продажа. Качан көтөрүлдү, бүгүнбү? Бүгүн эле эртең менен көтөрүлдү. Аберттен кийин кечки көтөрүлүптүр деп. Бүгүн бизде көтөрүлүп аткан. Доллар сиздерде кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Ошо көтөрүлдү, аны жазып койгонбуз эшикте. Сатып алуу канча? Сатып алуу жана сатып. Азыр 70 сом алып атабыз. 73-төн сатып атабыз. Качан эме болду, көтөрүлдү? Бүгүн көтөрүлдү, бүгүн эртең. Бүгүн эртең менен баштап, Кече биз жумуштан кеткенде көтөрүлгөн эмес. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Акылбек, Калмырзай Акылбек. Эми доллардын көтөрүлүүсү бизге кандай эме болот? Биз үчүн доллар көтөрүлсө зыян болот. Биздин эми бизге мына акча алмаштырып неме кылгандар неме көп мына банктагыларга, элдерге кредит, доллардан кредит алгандар бар, башкалар бар. Ошолордун баарыга зыян болуп атат. Доллардын көтөрүлүп кетиши элге жабырда. Мына кредит алгандар бар. Анын процентин төлөш керек. Кымбат болуп кетет да. Жетелерге кыйын болуп калат. Элдин Сырбаев экономика илимдери боюнча кандидат доцент. Бул доллардын көтөрүлүп кеткенин азыр көрүп атам. 72 60 көтөрүлүптүр. Кечээ күн дагы маалымат каражаттарынан, интернет блоктарынан окуп карасам 73 чейин көтөрүлгөн экен. Көтөрүлгөн негизги эле себеби бул азыркы учурда бир өзүңүздөргө маалым болгондой коронавирустун негизинде таможнялык пункттар жабылып, сырткы байланыштар токтотулганга байланыштуу ушундай доллардын накталай жүгүртүүсү тартыш болгонуна байланыштуу көтөрүлүп атат. Бул эч кандай экономикабызга эч кандай коркунуч келтирбейт. Себеби дегенде биздин мамлекетибизде негизги банктарда, магазин, дүкөндөрдө баардык жерде ушул сом менен гана биз соода саттык иштерин жүргүзөбүз. Ошондуктан бул доллардын көтөрүлүшү, көтөрүлбөшү ал бизге эч кандай экономикабызга зыян тийгизбейт. Айтсаңыз, мына ушул рубль түшүп кетти да? Биздин көптөгөн Баткен областын аймагында көптөгөн мигранттар чет жактарда иштеп жүрүшөт. Буларга кандай болуп калат? Рубль деле көтөрүлүп түшүп кеткен, баасынын түшүп кеткен негизги эле себеби ошол. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, баардык мекеме ишканалар ошол эсеп кысап иштерин жүргүзүүгө мындайча айтканда ошол эмгек акын иштеп тапкан биз иммигранттарыбыз банктар аркылуу жөнөтүп аткан. Азыркы учурда мына көп ишканалар башка чет өлкөлүк ишканалар деле мына жабылып атса керек, токтоп атса керек. Бул коронавирустун пайда болгонуна байланыштуу. Анан акча жөнөтүүсү иштеп тапканга байланыштуу. Канчалык эмгек акын убагында берип, убагында алып жөнөтүп атса, мына биздин деле рубльбуз ошончолук, бизде айланып аткан рубль деле ошончолук баягы өзүнүн баасын бир калыпта кармап турат. Мына өзүңүздөргө белгилүү, көп жылдан бери 60-70 сомго чейин чыккан эмес эле мына. Азыр ошол таможнянын жабылышына, соода саттыктын токтогонуна байланыштуу ошол валюталардын кымбаттап кетиши, төмөн түшүп кетиши да ошого байланыштуу болот. Айтсаңыз, мына ушул бүгүнкү күндө ушул банктарда биздин жарандар, дыйкандар, жөнөкөй жарандар ушул насияларды алышканда, ошол доллар менен алгандар кандай болуп калат деп ойлойсуз? Эми доллар менен алганда биринчиден доллар менен албаш керек эле. Аны биздин улуттук валюта сом болгонуна байланыштуу сом менен алыш керек. Башында келишим түзгөндө жазылат доллар менен же сом менен деп. Ошондо доллар менен эмес, сом менен алыш. Ал кардардын өзүнүн сунушу менен, баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Анан доллар менен алып аны доллар менен алганын негизги эле себеби бул баасы бирдей турат деп биз ойлойбуз. Мындай кырдаал болушун эч ким билбейт, алдын ала билбейт. Ошого байланыштуу азыр доллар көтөрүлүп, ким кандай келишим түзүү насияны алган болсо ошол баада төлөйт. Бул келишимде көрсөтүлгөн. Зыян тартканы бул ошол биздин жарандарыбыз өздөрүнүн чөнтөгүнө зыян болуп атат да. Бул деле азмаз биздин үй бүлөлүк бюджетибизге да таасир тийгизип атат. Улуттук банк Баткен өкүлчүлүгүнүн башчысы Разаков Акмамат Адамович, сиздин сурооңузга жооп катары
Соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрдүн финансылык рыноктарда улам өзгөрүп турат, байкап турасыздар. Соода жүргүзүү жана финансылык операциялар аркылуу рыноктун бири-бирине байланыштуу болушу бул ар бир мамлекеттин болгон кырдаалы. Ошо менен дагы Кыргыз Республикасынын финансылык инструменттерине таасирин тийгизиши да шарттайт. Мындай шарттарда Улуттук банк албетте чараларын бул Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон учурда ошо сырткы таасирлерди жеңилдетүүгө багытталат. Улуттук банк өзүңүздөр билгендей валюта саясатын жүргүзүүдө өзгөрмөлүү валюта курсунун режимин карманат. Ошентсе да валюта рыногунда активдүүлүк көп учурда жарандардын күтүлүүсү менен психологиялык факторлордон улам жаралууда. Алмашуу курсун мисалы кескин алмашпай өзгөрүп кетпеш үчүн Улуттук банк өз учурунда интервенцияларын жасап келет. 10 мартында кечээ сиздер билгендей Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 53,7 миллион доллар менен сатуу менен рынокко интервенцияны жасады. Улуттук банктын эл аралык камдардын көлөмү жогору бойдон турат. Жетиштүү 9 мартына караганда 2,4 миллиард долларды түзөт. Албетте жаралган жагдай Кыргыз Улуттук банктын көзөмөлүндө дайыма келерки иштерин да жасап келет.